Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu. Кандайсыздар тугандар? Жакшысыздарбы? Assalamu alaikum. Жакшы эле угулуп, жакшы эле көрүнүп атамбы? Жакшы, кыздар, жакшы. Рахмат. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Кандайсыздар туугандар? Бардыгыңыздарга салам. Бүгүн биз сиздер менен түз эфирге чыгабыз. Ош облусунун казысы Самыдин Кары Атабаев менен. Алейкум ассалам. Эмичи? Ош облусунун казысы Самыдин Кары менен азыр түз эфирге чыгабыз. Суроолоруңар болсо таштап койсоңор болот. Анан азыр тема жөнүндө түшүндүрүп кетет. Эмич жакшы көрүнүп калдымбы? Динара мына кирип калышты. Азыр түз эфирге чыгабыз. Чебер кыз. Ассаламу алейкум. Каникей, Айка. Бардыңарга салам. Үзген дейт. Өзгөндөгүлөр бар Самыдин казыны таанышса керек көпчүлүк. Азыр запрос күтүп атам. Ой, запрос. Жакшы, жакшы. Рахмат, мен да силерди жакшы көрөм. Рахмат, кыздар. Динара, запрос жөнөтсөңөр. Мен ошо кичине мутный болуп атат мага. Динара, силер запрос таштасаңар, мен кошуп коем. Мен запрос жөнөтө албай атам. Звонок негедир. Бирок мындай суроо десе элечи, мындай олуттуу суроо бериңиздер, Өткөндөгү окшоп душ жок болсо эмне кылабыз дегенге окшогон суроолорду эмес, мындай. Азыр Гүлнара ооба суроо
таштап койгула, кийин окуп берем. Азыр биз Ош облусунун эмеси менен казысы менен түз эфирге кошобуз. Жакшы эле угулуп аткан болсо, анда аябай жакшы. Assalamu alaikum. Nasılsın? Кандайсың? Кутман кечиңер менен. Здравствуйте. Тынч отурасыңарбы? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Кандай? Насыл? Жакшыбы? Жамаатыңар менен бардыңар тынчсыңарбы? Кыздар, кандайсыңар? Барыңар. Мен азыр Ош областынын казысы Атабаев Самидин шерифти чакырайын. Ооба, бул Динара Исаева устазыбызды таанып калдыңыздар. Биз менен 2 жолу түз эфирде болгон. Азыр Динаранын жубайы Ош облусунун казысы Самидин кары менен түз эфирге чакырып суранганбыз. Азыр бизге өзүнүн жакшы маалыматтар жөнүндө сүйлөп берет. Суроолоруңуздар болсо тынчтап койсоңуздар болот. Мен окуп берем. Жакшы эле болуп аткан болсок. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Алейкум ассалам. Кандай эжекем, кандайсыз? İşleriniz жакшыбы? Жакшы, тынч, Кудайга шүгүр. Тынч, жакшы, Кудайга шүгүр. Баары жакшы чыгып атат. Алып кой берейинби? Сөз сизде. Болду. Сөздү баштай беребизби? Баштай бериңиз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ең биринчиден баарыбызды жоктон бар кылып жараткан улуу жаратуучубуз Аллах субханаху ва таалага мактоолорубуз болсун. Андан кийин улуу жолбашчыбыз пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам дуаларыбыз болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Менин үнүм жакшы эле угулуп атабы? Ооба, жакшы угулуп атат, баардыгы жакшы. Мындай эле катуу эмес, шундай эле сүйлөй берейин, а? Ооба, жакшы угулуп атат. Аллах субханаху ва таала өзүнүн улуу китеби Кур'анда айтты: "Аузу биллахи минеш-шайтонир раджим. Ва иза хуйитум би тахиятин фахайю би ахсана минха ав руддуха." Бул аяттын маанисинде сиздерге кандайдыр бир учурашуу менен салам берилген болсо, сиздер алардан жакшыраак кылып жооп кайтаргыла, же өзүндөй кылып жооп кайтаргыла деп Аллах субханаху ва таала буйрук кылган. Бу саламдын орду соогу чоң экен. Ошондуктан сөзүбүздүн башында сиздердин жалпыңыздарга ааламда жок учурашуу, канча мамлекеттер болсун, канчалаган диндер болсун, канчалаган түзүмдөр болсун, ким болбосун, биздин динибиздегидей, биздин исламыбыздагыдай эң кооз саламдашуу, учурашуу ааламда жок. Ошол учурашуу бул дүйнөдөгү учурашуу жана бейиштеги учурашуу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сиздерге Алланын тынчтыгы, берекеси, саламатчылыгы, жакшылыгы баарыңыздарга болсун. Амин. Эми бүгүнкү темабыз аял затынын исламдагы орду деген тема берилген экен. Эми ушул теманын негизинде колдон келишинче окуп билгенибизге жараша, андан кийин Аллах таалам
Өзü ар бир сүйлөп аткан сөзгө ихласка жараша Аллах Таалам өзү иншалла күч берет, дем берет, өзү сөз берет. Муну Аллах Таалам дилибизге салган жакшы сөздөрдү сиздерге айтып берүүгө аракет кылабыз иншалла. Эми Бисмиллахиррахманиррахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Субханаху ва Тааланын аты менен баштаймын. Аял затынын исламдагы орду дедик. Эми биздин аял дегенде сөздүн аталышынан эле туюнтулуп тургандай, бул аял деген аялдай турган, аярлай турган, алсыз, назик, бирок асыл затты түшүнөбүз да. Аял дегенде шундай бир назик, асыл затты түшүнөбүз, апабызды түшүнөбүз. Эң биринчи эле аял заты дегенде асыл болгон апабыз эске түшөт. Эми аял заты табиятынан коргоого, колдоого муктаж экенин бир нече факторлор, биологиялык, физиологиялык, психологиялык, социологиялык жана башка бизде өзгөчөлүктөр айгинелеп турат да. Демек, эркектин аял затына болгон камкордук мамиле кылышы табигый зарылдык десек жаңылышпайбыз да. Эркектин аял затына камкордук менен жасаган мамилеси табигый бу зарылдык десек жаңылышпайбыз. Мына азыр биз мындайча айтканда аял затына бир аз сүрөттөмө берип алдык. Эми ислам аял затын сүрөттөп, азыраак сүрөттөө киришүү жасап алдык. Эми аял затынын исламдагы орду. Ошол аял затынын исламдагы ордун биз биринчи билиш үчүн исламга чейинки, же болсо исламдан сырткаркы коом, эл, дин, ар кандай элдердин аялдарга жасаган мамилесин, ордун биз билип алсак, анан кийин исламдагы ордун айтсак, биз үчүн дагы даанараак, ачыгыраак болот деген ойдобуз. Тилекке каршы карт тарыхта аял заты көбүн эсе басмырлоого дуушар болуп келди. Басмырланып келди, кыйналып келди. Аял затына зордук, зомбулук, кызыл камчылык, басмырлоо аракети ар кайсы доордо, ар кандай деңгээлде өнүгүп отурду. Ар кайсы доордо аял затына зордук, зомбулук, кызыл камчылык, дагы башка кыйноо, аял затынын укугун тебелөө ар кайсы доордо ар түрдүү болуп өнүгүп келди. Кээ бир диндер адам атаны ооба эне азгырып бейиштен куулушуна себеп болгон деп ооба энени күнөөлөп, ошонун айынан бүткүл аял затын, орусча айтканда, прирожденная грешница дешип, ушундай атагандар дагы жок эмес да. Туулма эле бул ушундай күнөөкөр, туума күнөөкөр деп аял затын ушундай сөздөр менен дагы атап келишти. А бирок чындыгында ооба энебиз адам атаны бейиштен куулушуна себеп болгон деп атпат. Ким себеп болду эле? Шайтан болду эле. Шайтан адам атаны дагы, ооба энени дагы азгырган ким эле? Шайтан эле. Андан кийин бейиштен куулгандан кийин адам ата дагы, ооба энебиз дагы Аллах Тааладан кечирим сураганда Аллах Таалам тообаларды кабыл кылды. Ана ошентип мына аял затына жасалган мамилелерди биз ушу туңгуч жубайлар адам ата менен ооба энеден бери тарта турган болсок, ошол кылган катачылыгын сезип өкүнүү менен тооба кылышканда Аллах Таалаларды кечиргендиги мына бир эле ооба энеге кое турган күнөө эмес экен. Бул шайтандын азгырыгы менен ушундай аял затына жасалган мамиле болуп келди. Эми
Биздин планетабыздын жер шарынын кайсы бир жерлеринде аял затын бул талкуулаганда жаны бар нерсеби, жаны жок нерсеби? Bunun ruhu barбы, жокпу деп эски тарыхта, эски түзүлүштөрдө биз окуп келгендей, аял заты туурасында талаш тартыштар жаралган. Бул жандуу нерсеби, жансыз нерсеби? Ал эми эң аял затына жасалган катаал доор, аял затына болгон эң катаал мамиле ислам динибизге чейинки караңгылык доордогу Арабстанда болгонун азыр танууга болбойт. Ол бардык тарых жазылып калган. Ана ошол доордо аял затына зордук, зомбулук күчөгөн мурас деген нерсе бар. Мурас bir adam өлсө, ошонун байлыгы, мүлкү, бала чакасына, тууган уругуна бөлүнөт да. Ошондо азыр деген аял заты мурас ала турган укукка ээ болсо, анда аял өзү мураска бөлүнүп кетчү да. Ушунчалык деңгээлде Арабстанда ислам динибиз келгенге чейин ушундай адашууларда ушундай туура эмес, аябай катуу жазалар менен аял затынын ар намысы менен ойноп кадырын тебелешип келген. Адашуу өкүм сүрүп, адилетсиздик күчөгөн, бейбечара жанчылып, аял заты кортолгон капсалаңдуу доордо акыйкат дин келип калды. Бул дини ислам динибиз эле. Ислам динибиз келип, эзилгендерге үмүт, аял затына урмат жана укук берди. Аял затына ислам динибиз келип, укук берди, урмат берди. Мына ушу жерден биз аял затынын исламдагы ордун баштайлы. Аял затынын исламдагы ордого чейин эми биз айтып өткөндөр, эми бул кыска тааныштырып коюу үчүн гана кыска бир нерселерди айтып өттүк. Андан дагы толгон токой аялдардын туурасындагы ошол доордогу жаманчылыкты окусаң, мындан дагы жаман нерселер келип чыгат да. Эми ислам келип, пайгамбарыбыз алейхиссалам келгенден кийин Аллах субханаху ва таала өзүнүн улуу пайгамбары Мухаммад алейхиссаламга Куран түшүрдү. Мына ошол Куранда пайгамбарыбыз өзү да жашап көргөзгөндөй, ошол Куранда аялдын ордун динибиз пайгамбарыбыз аркылуу бизге көргөзүп берди. Мына ошондо Аллах субханаху ва таала Ниса сүрөсүнүн, дагы айтып өтөйүн, Ниса сүрөсү деп калдым. Ниса деп эч бир Куранда башка немеде атайын толугу менен бир сүрө арналган Куранда Ниса аялдарга арналган сүрө бар. Эркектерди rijal деп койсок, эркектер деген сүрө жок да. Бул да болсо исламыбыздын аял затынын ордуна жасалган мамилеси. Эми бул Куранда Аллах Таала мындай деп айтты. Nisa surəsinin 19-cu ayətində Əuzu billahi mineşşeytanirracim və aşiruhunna bil ma'ruf فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Sadaqallahul azim. Bu ayetin manisinde ayaldarga, jubayыңарга жакшы мамиле кылгыла. Эгер силер аларды жактырбасаңар да сабыр кылгыла. Алла силер жаман көргөн нерседен мүмкүн көп жакшылыкты берер дейт Аллах Таала. Силерге аял бир себептүү, кээ бир учурда аялдарга деле эркектер бир себептүү жакпай калат. Кээде эркектерге деле бир себептүү аялдар бир нерсесинен жакпай калса, анан аны дароо ажырашыш керек, же болбосо жок кылыш керек, болду, бүттү эмес. Аллах Таала бир жери жакпай калса, силер сабыр кылып, жакшы мамиле кыла бергиле. Силер билбейсиңер, Аллах Таала силер жактырып айткан нерсенин аркасында көп жакшылыктарды бекитип койгон. Чыгар. Ал жакшылыктар ала турган болсок, ошол аял балким берекелүү аялдыр. Ошол аял сага жактырып айтканы менен бир перзент төрөп берсе, ошол перзентти алым, кары,
dünyөнү дүңгүрөткөн, элге журтка кызмат кылган бир башкача перзент болуп калар. Аны биз али билбейбиз да аркада ким келет. Ошон үчүн Аллах Таалам аялдарга жакшы мамиле кыла бергиле. Кээ бир кемчиликтер үчүн жактырбай калып, башка иштерге барбагыла. Жакшы мамиле кыл. Жактырбай калсаң дагы ага сабыр кыл деп Аллах Таалам аялдардын укугун мына исламыбызда көтөрө баштады. Эми динибиз аял затын барктоого өзгөчө көңүл бурду. Аялды камсыздоону кичинекей кезинде атасына, турмуш курганда жолдошуна, улгайганда баласына жүктөдү. Мына аялдын ордун карагыла. Охо, ушу сөзүбүз менен эле өзү лекциябызды түгөт токтотуп койсок деле болчудай. Аял затына жасалган камкордуктун өзгөчөлүгүн карагыла. Аял затын кичинекейинде атасына жүктөдү. Атасы карайт. Атасы шунчалык эркелетет, шунчалык жакшы көрөт, сураганын алып берет, кызга жасаган мамиле айрыкча өтө башкача болуш керек да. Мына Кудайым буйрса биздин кыздарыбыз бар, үйдө мына ушул Кур'анга амал кылгандыгыбыз үчүн кыздарыбызды ушул аятта айтылгандай бир башкача тарбия бергенге аракет кылып атабыз да. Кичинекейинде кызды атасына буйруду, атасына жүктөдү. Турмушка чыкканда жолдошуна жүктөдү. Жолдошун жакшы мамиле кыл, сен бак. Ошо турмушка чыгып атканда биринчи аялдан сурайт, сен биринчи ыраазысыңбы мына эркекке? Десе ол ыраазымын, ооба мен өзүм багыштадым десе, эркек күбөлөр астында Алланын ортого коюп ант ичип, ошону мен кабыл алдым деп моюнуна кабыл алганда, ичкени, жегени, жатканы, турганы, талими, тарбиясы, эмне керек болсо ошонун бардыгын нафака деп коелу. Бир тилде айтканда, ичкени, жегени, кийгени, отурганы, турганы, жата турган жеринен бери бардыгы эркектин мойнуна жүктүрөт. Кичинекейинде атасынын мойнунда. Андан кийин турмушка чыкканда эринин, жолдошунун мойнунда. Эми ошол апа улгайып калса кимдин мойнунда? Баланын мойнунда. Я Алла. Мынаны караңыздар. Аялдын ордун ислам кандай барктады. Эч бир учурда кызды кароосуз, кызга аял затына бир камкорсуз Аллах Таалам таштаган жок да. Кичинекейинде атасына, турмушка чыкса күйөөсүнө, карып калган болсо, улгайып калса баласына мойнуна жүктөп койду. Эми пайгамбарыбыз алейхиссалам бул мына ол азыркы биз айткан сөздөрүбүз аял затынын ордун мына көргөз берип атат исламда. Канчалык деңгээлде аял затын эч бир жалгыз таштаган жок да. Бардык жашоосунун учурунда сөзсүз камкору, карай турганы, колдоочусу, жолдоочусун Аллах Таалам ошол аял затына милдеткер кылып эркекти 3 жерде. Кичинекей турмушка чыкканда, карыганда эркектин мойнуна байлап койду. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аял заты төрөлгөндө атасына 5 дарвазасы ачыларын, турмушка чыкканда жолдошунун дини толукталып, перзенттүү болгондо 5 таманынын алдында калаарын жар салды. Ана пайгамбарыбыз алейхиссалам ошол кыз төрөлсө атасына 5 дарвазасы ачыларын. Турмушка чыкканда жолдошунун дини толукталып, перзенттүү болгондо 5 таманын алдында калаарын пайгамбарыбыз алейхиссалам жар салды. Не деген аял затынын ордун, урматын ислам ушунчалык көтөрүп атат да. Эми бүгүн бизде айтайлык феминизм, башка толгон токой баягы бузуп аткандар келип алып туруп, аял заты эркек эмнени кылса ошону кылам мен. Майкачан жүрсө мен да майкачан жүрөм, жылаңаш жүрсө мен да жылаңаш жүрөм. Эркек кыскасы феминизм эркек менен мен бирдей тең укуктуумун деп, асмандагы укугун өзү байкуш аял түшүнбөстөн ылдыйга алып түшүп атат да.
İslamımızda ayaldın ordu hazır hadislerde İslamga çeyinkisin biraz aytып ötсөк, İslam doğrundağı aytılgan mına hadislerdi, ayatlarda okusak, ayal zatının urmatı mına kançalık jogorу ele. Bugün gelip alıp men teң hukuktуу boluşum gerek. Teң hukuktуу boluşum gerek. Teң hukuktуу bolam dep asmandagı turgan barkın ıldıyga alıp düşüp, anan men erkek ne olsa oşo boluşum gerek, men kokuy çay koyup elem, men degen töröböymün, men degen başka erkek nege töröbösö men töreşim gerek degen tuura emes. Mınандай kamkorduk жүктөлгөн nerselerden mındaşatında atkaz berip, özün jaman jolga alıp kaçıp atkandыгы эң ökünüçtүү tuura emes түшүнүк болуp eseptenilet. Peygamberimiz Aleyhisselam mınday dedi: "At'imuhunna mimma ta'kulun, vaksuhunna mimma taktasun, ve la tadribuhunna ve la tuqabbihuhun." Bul jerde Peygamberimiz Aleyhisselam bul hadiste aytты. Jegeniңerden alarga da jedirgile. Sen emne jesen ayalыңdagy oşonu jesin, ayalыңarga jedirgile. Emneni kiysen oşol kiyingeniňen ayaldardy da giyindirgile. Alar durbagıla jana jamandabagıla dedi. Jamandaşkadagı Peygamberimiz Aleyhisselam ayal zatının ne kıldı? Hiçbir ruhsat berilgen jok. Muna ayal zatının ordu İslamımızda şunçalık jogorу koyulgan bolsa, anda biz İslam dinimizde süybey. İslam dinimizde jaşooga hareket kılbay. Oşondoy ele uşunday bizge bergen Allah Taalaga tazim etip hizmet kılbay biz kim bolduk? Tazim etip ibadet kılbay biz kim bolduk? Yemi İslamdağı ayal zatına kede ekendigine, bay ekendigine, kim ekendigine karabay jasagan mamileni Peygamberimiz Aleyhisselam bizge körgözük etti. Oşol Peygamberimiz zamanında kara terilü, kara denelü ayal var ele. Al ayal meçitli gelip şıbırıp durat ele. Meçitli gelip tazalap durat ele. Bir vaka bayakıl kara terilü ayal görünbey kaldı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam suradı bul ayal jönünde. Oşonda sahabalar aytıştı, al ayal ötüp ketti bu dünyadan kaytış boldu. Anan emi kaydagı bir kara terilü ayal üçün siz duvara kılıp, özünüzdün işiniz köp bolup tursa alaksıtpaylı dep, biz janazasını okup koyup koyduk ele deşti. Peygamberimiz Aleyhisselam buga açusu gelip, kayerge koyulgan jerine izdep barıp, janak ayal emi aytuuda kolunda jok, şu meçitти şıpırıp kana kişinekey kızmatı var ele. Anan oşol jayga barıp, koyulgan jerde Peygamberimiz Aleyhisselam dua kılıp, ayalga şunday dua kılıp gelgendigi, bul biz emni ayal zatına İslam'dın kanday dengeldegi uğurdu var ekendigin, kançalık dengelde İslam'dın ayal zatına jasagan mamelesin muna uşul hadislerden Peygamberimiz Aleyhisselam'dın jolundan bilip alatkenbiz. Yemi biz aytıp ötkön azırkı okuyanı, jana murdak okuyanı kayra eske salsak, muna uşunun baarı ayaldar ardaktalbagan, ilgerki doğruda bolup jatkan okuyalar ekenini eske salsak, anda İslam'dın ayal zatqa bolgon kamkorduğu karangını çart jargan çagılganday da gözge görünөт. Mınдай dep ойлонуp kандай boldu eken, bu dей turgan nerse emes. Karangıda tursak, kapkarangını çart etip çagılgan jarganda gözge görünüp göndey dengelçelik İslam'dın ayal zatına kamkorduğu daro ne bolot? Gözge şunçalık dengelde bizge görünөт eken da. Ayal zatının uğurdu uşunçalık çoң. Emi Kur'an-ı Kerim'deki jalpı hüküm buyruklar erkeklerge ele emes, ayaldarga da tiyешeli. Ayaldar da күнөөдөн tıyılıp, jakşı iş kılууга buyurulgan. Ilk Kur'an'da erkekke da, ayalga da atayın kayrılgan ayatlar var. Misalı
Жалаң эле эркектерге Аллах Таалам кайрыла берген эмес да. Аллах Таалам кайрылганда аялдарга дагы, эркектерге да кайрылган. Мына Аллах Таалам өзүнүн улуу китеби Кур'анда айтып өттү. Бул дагы Ниса сүрөсүндө келет. Аузу биллахи минеш-шейтонир раджим. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق الله العظيم. Бұл аяттың манисinde Аллах Таалам айтты. О адамдар, силерди bir жандан, адам атадан жаратып, андан жуун о энени жараткан. Ошондой эле ал экөөсүнөн көптөгөн эркек жана аялдарды жараткан Роббуңардан, эгеңерден корккула дейт. Аял менен эркекке бирдей. Эми وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Бул аяттын манисине дагы көңүл бурсак, Аллах Таала мындай дейт. Жакшы иштерди жасаган эркекпи, аялбы? Жакшы иштерди жасаган эркекпи, аялбы? Эгер алар ыймандуу болушса, бейишке киришет. Аял болсун, эркек болсун, жакшы иштерди жасап, алар ыймандуу болушса, бейишке киришет. Аларга кымындай да зулумдук кылынбайт. Бул жерден Аллах Таалам эркектерге гана деген жок, эркекпи, аялбы? Ким болушуна карабай, жакшы иш кылса, ыймандуу болсо, алар дженнетке, бейишке кирет деп Аллах Субханаху ва Таала бизге айтты. Исламият аял затты көздүн карагендей көрүү менен бирге эле милдеттерди да койгон. Аял толук кандуу инсан катары өз укук жана милдеттерин билүүгө тийиш. Кудай Таала үй бүлөдөгү жоопкерчиликти эркекке жүктөгөн. Эркектин табияты үй бүлөнү коргоо, баш көз болуу, тамак аш жана кийим кече менен камсыздоо жана башка ылайык, ушундай нерселерге ылайык жаратылган. Ал эми аял заттын милдети жолдошуна баш ийүү, сыйлоо, үй бүлөлүк баалуулуктарды бекем сактоо болуп саналат. Эркек аялдын ролу кылымдар бою ислам менен ширирештип келе жаткан салт санабызда эң сонун белгиленген. Эми мына ушул аяттардан биз айтып өткөндөй аял затынын ордун канчалык жогору экендигин бизге Аллах Таалам коюп, эркектерге да, аялдарга дагы буйруктарды бергенде бирдей берип, бирдей амалда болуулары, күнөөдөн бирдей тыйылууларын бизге баяндап өттү. Эгерде жакшы амалдарды кылып ыйманда болсо, бейишке аялбы, эркекпи, жакшы иштерди кылгандыгы үчүн бейишке кире тургандыгын бизге баяндап берди Аллах Субханаху ва Таала. Эми аял заты мына ушундай ордун, мына ол Пайгамбарыбыз алейхисаламдын да бир хадиси болгон окуясы мен эсиме түшүп кетти. Пайгамбарыбыз алейхисалам багымдат намазын окугандан кийин күндөрдүн биринде мечиттен эркектерди аралап барып, аркадагы отурган аялдарга келди дагы, аялдарга дагы кайрылып, алар дагы садака берүүсүн Пайгамбарыбыз алейхисалам буйруду. Ошондо Пайгамбарыбыз алейхисаламды коштоп барган аялдарга, жанында коштоп барган Билал радиаллаху анху азанчысы этек жайды. Этек жайганда зер буюмдарга этеги толуп калды дейт. Мына ошо жерден эркектердин арасынан барып, аялдарга кайрылып, алар деле садака кылуусун буйруганда Пайгамбарыбыз аны коштоп барган Билал радиаллаху анху жанында Пайгамбарыбыз менен бар деле
Ayallarga etek tutkanda etegi zer buyumlarga tolup kaldı deyt. Oşo жерден ayallardагы ушундай садака кылышты. Мына аялдын исламдагы орду ушунчалык жогору экендигин Пайгамбарыбыз алейхисалам канчалык жакшы мамиле кылгандыгын мына азыр бир аз хадистерден биз окуп өттүк. Аяттардан сүйлөгөн болдук. Эми ушунчалык деңгээлдеги аял затынын орду өтө улуу экен, өтө жогору экен исламдагы орду. Эми аял заты ошондой эле садака берсе да болот. Аял заты ибадатта да, Аллах Таалага сыйынууда да, бардык жерлерде эркектер менен бирдей, балки кээ бир учурларда эркектерден жогору, кээ бир учурларда бирдей, кээ бир учурларда башкаруу жагына келгенде эмне кылды? Аял заты эркекке баш ийе турган болду. Дагы Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын bir hadisi, bu hadiste ayal zatının akılı erkeklerden tömön bolot degen bir söz var. Uşul sözdü de karmanıp alıp ayal zatının akılı pes. Ayal zatının akılı jok. Ayal zatının akılı tömön. Peygamber aleyhisselam ayal zatının uşunday dep aytkan degen dagı doğmatlar jok emes. Bul doğmattardı oşol hadisти okup düşüngön bütün şarktap düşündürmölarda mınday deyt. Emne üçün Peygamberimiz aleyhisselam ayaldın akıllı erkekten tömön dedi. Oşondoğu biz sezip durgan adamdığı akıllı erkektikine karaganda çinele tömön bolobu degende jok. Ayal zatı menen erkek zatının akılı birdey. Gerek bolsa kээ bir yerlerde ayal dağı erkekke akılın nasihatını aytıp Peygamberimiz aleyhisselamdın ayalı enemiz Hadiçe enemiz kanday duh berdi. Kanday Peygamberimizga şunçalık gönülüne jagarlı sözlerdi aytıp Peygamberimizdi kuvattadı. Duh berdi, kuch berdi, erk berdi. Peygamberimizga kayrat berdi. Muna uşundayda ayaldın emne üçün bul hadis aytılgan degende şarhta düşündürmödө uşunday dep düşündürülen. Peygamberimiz aleyhisselam bul hadiste aytkandığı sebebi ayal zatına berilgen özgöçölüktörün içinden merim, rayım, merimdülük degeni erkeke karaganda göbürөөк berildi. Oşol sebepten merimi күчтүү болгондо kээ bir жерге келгенде акыл менен эмес, мерими менен bir işтерди чечип береткен да. Анын ошол себептен экен. Бу меримге келгенде акылды коюп, мерими күчтүү болуп кетип, мерими менен чечимдерди кабыл алып жибергендиги жеринен экен. Ол акылынын пастыгы эмес, төмөндүгү эмес. Ana ушул hadisти терең жакшы түшүнүп албаса көп жерде пайгамбар ушунча айткан аялдын акылы пас деген. Буга бир мисал келтире кетейин. 3 жыл болдубу, 4 жыл болдубу? Нарында bir ayal gelin eşike gir jayып attı. Жууган кирин. Ошо маалда тияктан баласы жанында ойноп атты эле. Oynap atkan kiçinekey balasına karışkır kol saldı. Kol salganda ayal tüp düzele karışkırdı var basıp karışkır menen alışıp gitti dağı kolu sındı bir şey kılıp kanday olsa dağı balasın aman alıp kaldı. Uşul jerde erkek bolgonda balkim mıntık götörө koya öyle. Beşilik saya öyle. Jigaç menen götөрüp bar ura öyle, başka kıla öyle. Bu elden ayaldın merimi, balasına bolgon merimi күчтүү болгондуктан akıldı eştekeni akıldı taşlap attı. Oylup kalamdı, meni jep koysanam keyin balamı jeybi? Jok. Oşo momentте merimi menen akıldı toktottu dagы merimi menen iş kılıp turup, bирок Kudayдын kudureti menen balаны aman saktap kaldı. Bala otko çulkap ketip atsa
Balkim balаны тосам деп аял акылын иштетпестен ошондой учурда отко деле кирип кетиши мүмкүн, баланы сактап калам депчи. Эркек ошол жерде бир ойлонуп туруп, кантип өчүрөм, кантип сактап калам деши мүмкүн экен да. Акыл менен иш кылышы мүмкүн экен. Себеби эмне үчүн десе, Аллах Таала мээримди өтө жогору көп бергендиктен. Ошол себептен улам өкүм чыгаруучу иштерде адамдарга берилген жазалардын түрлөрү бар. Ошол жазаларды катуу бериле турган жазага аял затын казы кылганга, өкүм чыгарганга болбойт дейт. Себеби мээрими менен дагы Алланын өкүмү турса, ага катуу жаза бериле турган өкүм чыгып турса, ошол өкүмдү чыгарыш керек болуп турса, аял мээримине салып туруп, кичине жеңилдетип туруп, Алланын өкүмү дагы бираз иштелбей калышынан коркуп, ошондой катуу жаза берүүчү жерлерге казы катары аялга өкүм чыгара турган мүмкүнчүлүк бербейт шарият. Неге? Мээрими артып кетет дагы, кечирип жибериши мүмкүн, а бирок ого жаза берилиш керек эле шарият боюнча. Ошол себептен, ошондуктан аялдын акылы төмөн деп, аялды бүгүнкү күнгө чейин төмөндөтүп келгенге биз бул хадисти шарктап түшүндүрүп бергенге аракет жасап атабыз. Ушул жерден дагы бир кошумча. Үй бүлөдөгү аял затынын оордун бүгүн феминисттер келип келинди не деп атат? Кайнатага кул, кайненеге кул, үй бүлөгө кул кылбагыла. Кулчулук, келинчилик бул кулчулук эмес деп бүгүн феминисттер дагы деле болсо аял затынын укугун тебелеп атышат. Себеби бизде келин келгенде кайнатага, кайненеге кызмат кылсын, чай куюп берсин, тамак жасап берсин, үйдү тазаласын, шыпырсын деген бая жаңы келин алганда сүйүнүп, келинин кызматын көрүп, сүйүнө турган нерсени алар не деп атышат? Бул кулчулук деп атат. Бул кулчулук эмес, чоң бакыт. Себебин айтайын. Эми ушу жерден шарияттагы келин кайната кайненеге кызмат кылууга милдеттүү эмес деген жерин туура эмес чечмелеп беришет. Бул кандай? Себеби бул жерден кайната кайненени да бир аз айтып өтпөсөк болбойт. Кайната кайнене жаңы келген келинин, макул эми жаңы келди, 2 жылдан бери кызмат кылып атабы, ошол келини ооруп калса, боюнда болуп калса, кыйналып турса, ошондой учурда түшүнбөгөн кайната менен кайнене келинди айтат: "Биз сени эмнеге алган элек? Тур, жата бересиңби? Оорудум дебе, тур, кызматың кыл." Деген учурда биз ошондо айтсак болот: "Бул келин эс алсын, сага акыр бул шариятта милдеттүү эмес го бул кызмат кылышка. Сен муну кул катары алган эмессиң го" дешибиз мүмкүн да. Ушул сөздү түшүнбөстөн эле келин кайната кайненеге кызмат кылууга милдеттүү эмес деп бүгүн таптакыр эле сыртка качып кеткендер. Мен сыртка дегеним ошол кызматтан болду, бул мен кызматым эмес, бул мен милдеттүү эмесмин деп туура эмес түшүнүктө жүргөндөр бар. Эми бул жерден илимдин жетишсиздиги. Илимде Аллах Таалам "Валлаху зул фадлил азим" деген Бакара сүрөсүндө аят келет. Бул аяттын мааниси Аллах Таалам фазилеттин ээси, улуу фазилеттин ээси. Эми ошол фазилет деген эмне деп фазилеттин аныктамасына келе турган болсок, фазилеттин аныктамасында фазилет деген сөз милдеттүү болбосо деле бере берген адамды фазилеттүү дейт экенбиз. Эми Аллах субханаху ва таала мага акыл беришке милдеттүү эмес эле,
Alloh taolam mага акыл берип койду. Мен Alloh taolani millet кылып койгон эчтекем жок. Alloh taolam мага беришке милдеттүү кылып койгон менин эчтекем жок. Бардыгыбыздын эле. Alloh taolam мага ден соолук берип койду. Бүгүн Кудайга шүгүр. Ден соолукту Аллахым бербесе, мени чакырышат да больницага барып, баспай калдым, үйүмдө жатып калдым, бир жагым иштебей калды, дем салып ошолорго барганда ден соолук Аллах тааладан экендигин көзүм менен көрө алам да. Бул эмнеге жатат кыйналып, бечара. Бул ден соолук адамдын менин өзүнүн колумдагы, менин мүлкүм, колумдагы менин ишим дей турган болсом, ол киши жатпаш керек эле, туруп кетип калыш керек эле да. Жок, тура албай атат. Неге? Ошол ден соолукту Аллахым берет эле, алып койсо, жатып калат экен да. Баспай калат экен, көрбөй калат экен, укпай калат экен. Же болбосо түбөлүк эле табигый эле көз азиз болуп төрөлүп калат экен, кулак укпаган, сүйлөбөгөн, дудук болуп калат экен. Адамдын колунда болсо бечара неге дудук болуш керек? Адамдын колунда болсо эмнеге көзү сокур болуш керек? Адамдын колу. Эми Аллах субханаху ва таала бардыгыбызга эле өтө көп немат жакшылыктарды берип койду. Мына ошол жакшылыктарды Аллахым милдеттүү болбой туруп эле берип салды. Ден соолук берип атат, көз берип атат, акыл берип атат, кийим кече берип атат, ырыскы берип атат, ичкен, жеген, бала чака, перзент берип атат, дагы айтсаң түгөнгүс. Байлык, нематтарды берип атат, бирок милдеттүү эмес. Мадеп, ол мусулманга да берип атат. Кудайга сыйынып 5 мал намаз окуганга да берип атат. Намаз окубай атканга да берип атат. Кудайды сөккөнгө да берип атат. Кафир болуп, Кудайды тана албайм, Кудайды жок дегенге да берип атат. Милдеттүү болбосо да Аллах таалам бергендиги үчүн фазилет ээси, улуу фазилеттин ээси. Биз дагы эми бул кыз келиндерге айтсам, үйгө келгенден кийин милдеттүү эмесмин деп отура бербей, фазилеттүү болгону жакшы эмеспи? Аллах тааланын фазилетинен үлүш алып туруп, кызмат кылып койсо. Мен милдеттүү эмесмин деп отура берем. Эми Аллах таалам 5 мал намазды, орозону мага бизге милдеттүү кылып койду эле. Мен ушул 5 мал намазды окусам, бир ай Рамазан айында орозо тутсам, башкара кылбай койсом боло берет. Мен милдетимден кутулдум да. Бирок мен эмне үчүн дагы башка күндөрү орозо тутуп коём? Милдеттүү эмесмин, милдеттүүсү биякта аткарып койдум. Эмне үчүн түндөсү туруп, тахажжуд милдеттүү эмес, тахажжуд окуп коём, нафил намаз окуп коём, истихара намаз окуп коём, дагы өзүнчө мешитке кирсем 2 рекет милдеттүү эмес болуп окугандарым Аллах таалага сүйкүмдүү болот, себеби милдеттүү эмес болуп кылган, милдеттүү болуп кылгандан көрө жакшыраак. Ана милдеттүү сөз, ол милдет, аны аткарышың керек. Бул милдет болбосо деле жетекчинин кол астындагы иштеп аткан адамдар саат 9-дан 5-ке чейин иштеш керек, милдеттүү түрдө. Бирок ошол ишкананын өсүп өнүгүүсү үчүн жетекчи айтат да, дагы мындай кылалы десе, милдетинен сырткаркы иштерди кылып койсо бирөөлөр ону жакшы көрөт, бирөө айтат мен бул милдетим эмес деп кете берсе, укугу бар, бирок ичинен жетекчи сен күйбөйт экенсиң да дейт дагы, милдеттүү болбосо да кылып койгонду жакшы көрөт. Ого чейин бул күнүгө саат 9-дан 5-ке чейин отуруп атат, иштеп атат, онусу эске алынган жок. Милдеттүү болбосо да ана кылып койгондугу үчүн мунаны жакшы көрүп калды. Мунан карап тургула. Эми айлык берип атат жетекчи. Айлык милдеттүү да мага. Мен иштеп аткандыгым үчүн тигип атам, күрөп атам, дагы эми иш кылып атам, же шопурмун, дагы башка. Ошонун ишин кылып аткандыгы үчүн ал мага айлык беришке милдеттүү эле, өмүр бою айлык берип атат, мен сүйүнгөн жокмун. Бир күнү келип туруп, мына сага премия, сага кошумча мына десе, мен сүйүнүп үйгө келип, мен премия, мурдак айлыктарычы көзгө көрүнбөйт да. Ол себеби премия беришке милдеттүү эмес эле, милдетинен сырткары берип койгон үчүн ол жакшы көрүп калды баякыны карап тургула. Ана эми айтайлык. Депутаттык шайлоо. Мамлекет милдеттүү экен, жол салып атат,
köpüre salып atat, suu çıgarıp atat. Жолдаш, не деген адамдын колунан келбеген түркүн эл үчүн кылып атканы адам көзүнө көрүнбөйт дагы, анан бирөө депутат боло калам деп келип кичине жерди мынча жерди асфальттап койсо баягы жакшы да. Ана жакта мамлекет канча кылып келди. Көрө, ол милдеттүү эмес үчүн кылып койгондук үчүн жагымдуу болуп атат да. Эми кыз келиндер үйдө милдеттүү болбосок, кызмат кылып койсок, кайната менен кайненеге сүйкүмдүү, сүймөнчүктүү келин, күйөөгө сүймөнчүктүү аял болсо болбойбу, фазилеттүү. Фазилетти түшүндүрдүк. Милдеттүү болбосо да бере бергендиги үчүн Аллахым фазилет эскен. Бу милдеттүү болбосо деле келип кызматын кылып чай куюп берип койсо, кызматын кылып койсо, кийимин жууп койсо, ол кайната кайненеге сүймөнчүктүү болуп, кайната менен кайнененин жүрөгүндөгү сүйүнүчү, жүрөгүндөгү ыраазылыгы, жүрөгүндөгү жакшы көрүүсү буга береке алып келбейби? Эртең перзентинен жакшылыкты көрбөйбү? Эртең ошол кайната кайнененин сүйүнүчү кошуналарга менин келиним жакшы дегени сооп алып келбей, жөн эле сооп, менин келиним жакшы да деп койгон ошо келин үчүн соо эмеспи? Толгон токой жакшылыкты биз кыркып коюп, мен милдеттүү эмесмин деп үй бүлөдө ырыс ынтымакты кетирип, ажырашууга алып келе турган иштерге биз себепчи болуп калбашыбыз керек. А бирок ошону менен бирге биз кайната кайненелерге да айтабыз, келиндерди жакшы карагыла, кылган кызматын баалагыла, чарчаса эс алдыргыла, көңүлүн көтөргүлө деп. Ал эми биздин кыргыз аялдарынын кыргыз аялдар поэзиясынын ири өкүлү Майрамкан Абулкасымованын айткан сөзү, кайсы элде жүдөө күтсө зайыпты, ошол элдин уулуна кой айыпты дейт. Кайсы элде жүдөө күтсө зайыпты, ошол элдин уулуна кой айыпты дейт. Бул деген сөз өтө маанилүү. Ошол аялга жакшы мамиле кылып, аны жүдөө карабастан, көңүлүн көтөрүп, аны жакшы караганга сонун ырсаптарды бизге келтириптир. Мындан улам биз айтмакчыбыз, кыз келиндерге дагы биз айткандай илим үйрөтсөк, илим окутсак, аларды пайгамбарыбыз айткандай, илим аялга да, эркекке да бирдей парз экендигин пайгамбарыбыз айтып өткөн, илим алуу эркекке да, аялга да парз дегенге амал кылып, биз аял кыздарды жеткилең билим берсек, бул өз жемишин берет деген ойдобуз. Себеби билимдүү эне билимдүү коомду тарбиялайт, билимдүүгө дүйнө жарык деп, дүйнөсү жарык болуп, эки дүйнө бактылуу болот. Бул жашоодогу биз айтып өткөн кыска маалыматтардын илимин терең билсе, ошол аял үйдө жакшы түтүн булатып, эки дүйнө бактылуу жашайт деген ойдобуз. Барыңыздар, иншалла, бактылуу болуңуздар. Иншалла. Аябай сак болду. Рахмат сизге. Бул жакта суроо жоопторго жооп берип коебу деп суранып атышат. Суроо жооптагыларды. Мейли, суроо жооптор Бул болсо. эфир бүтүп калды. 1 саатты азыр өчүрүп туруп, кайта муну сактап коюп, башкадан чыгабыз. Суроо жооптор болсо берсеңиздер болот. Суроо жоопту башка эфир кыла алам. Азыр батпай калат бул жака. Макул. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат, Алла разы болсун барыңыздардан.